балким биз ошол жакшылыктардын энеси жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан эфирибиздин аягына чейин биз менен болгон болсоңуздар, сөзсүз түрдө сиз эфирдин аягында ошондой бир жакшылыктын ээси болуп каларыңызга буюрса убада да берип өтөлү дейли. Дегеним, студиябыздын коногу дагы ушул теманын негизинде сонун сүйлөп берүү үчүн келген биздин сүйүктүү устазыбыз, биздин мугалимибиз, пайгамбарыбыздын мураскору дейли, Бактияр Ажы Шарапов устазыбыз бүгүн бизде конокто. Ассалам алейкум устаз, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Эң алгач ушул чакыруубузга убакыт бөлүп келгениңизге Аллах ыраазы болгон болсун. Ар бир бул жака келерде кадамыңызга Аллах Таала көп сооптор жазган болсун деп тилек дуа кылалы. Жана эң алгачкы суроо устаз ушундай. Жакшылык деген эмне? Жакшы суроо болду. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана угуучулар. Мында эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсы нерсенин адамдарга жайылышыны жакшы көрө турган болсоң, адамдар билүүсүнү жакшы көрө турган болсоң, бул жакшылык. Кайсы нерсени эч ким билбей эле койсо экен, ушул жайылып кетпесе экен, ушул туурасында эч ким ооз ачпаса экен деп ошону жашырууну каалай турган болсоңуз, бул жамандык деген. Ошол жакшылыкты жеткизүү, же болбосо ошол жакшылыкты өзүндө дейли жеткизүү эмес, балким ошол жакшылыктарды өзү кылуу жана башкаларга жеткизүү кимдин мойнундагы милдет бул? Бул негизиден албетте ар бир инсандын, мен адаммын, мен адам баласымын деген адамдын ар бирисинин мойнундагы милдет. Албетте эми муну өзгөчө Аллах Таала пайгамбарларга жүктөгөн бул милдетти. Андан кийин пайгамбарлардын мураскору аалымдарга жүктөгөн да. Эми эң негизги жоопкерчиликти ушулар алат. Негизиден да бул жалпы адам баласы, мен мусулманмын дебесе деле жөнүндө инсан мысы адам катарында адамдарга жакшылык кылыш керек. Азыр жаныбарлар дүйнөсүнөн көрүп калып атабыз. Ошол эле арыстан жаныбардын баласыга жакшылык кылып атат да. Ошону калган жаныбарлардан коргоп, ошону жебей барып энесиге кошуп коюпчу. Муну бардыгыбыз көрүп атабыз. Ошондой болгондон кийин бул жалпы адам баласынын милдети. Өзгөчө бүгүнкү күндө ошол Аллахты тааныган, пайгамбарыбызды тааныган, динди тааныган адамдар пайгамбарыбыз айткан, өзүң каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайынча сен толук ыймандуу боло албайсың деген хадисиге амал кылгандыгы үчүн бүгүнкү күндө бул милдетти ошол диндеги адамдар мойнуна алып туруп, мүмкүн болушунча ар бир инсанга, жегеле жаныбарга, бак дарактарга жакшылык кылайын деп ошонун үстүндө аракет кылып иштеп жаткан учуру. Анан устаз, жакшылык деген нерсени жогоруда айтып өттүңүз, бирок ошол учурда дагы бир нерсе бар да. Жакшылыкты ар ким ар түрлүү түшүнүктө, ар түрлүү рамканын ичинде түшүнөт да. Ооба. Эми акыйкатында жакшылыктын түшүндүрмөсү кандай, жана ал жакшы деп айтыш үчүн кандай критерийлер болуш керек, ал чындап жакшы? Ооба. Жакшы деп айтышлык үчүн чындап эле Куранда аяттарга, ошондой эле Аллахтын өкүмү, пайгамбардын хадистерге дал келген болсо, бул жакшы нерсе. Демек, Куран жана хадис деген электен элеп көрөбүз, андан өттү, демек ал жакшы, аны сөзсүз жеткириш керек. Аны сөзсүз жеткириш керек, аны айтыш керек, аны жашырбаш керек. Бизде атабызда жакшы сөз бар, чындык ачуу болот дегенчи. Канча ачуу болсо дагы ачуу чындыкты жеткириш керек, айтыш керек. Бул чындык менен жакшылыктын айырмасы эмне? Чындык менен жакшылык экөө биригип туруп бир эле нерсе, бирок баягы чындыкты айтканда, ал ошол өзү натыйжасында жакшылыкка алып келе турган нерсе, а бирок натыйжасын карабастан туруп чындык айтылганда көп чындык чычалатат деп коет го. Көп адам чычалап, көп адам түшүнбөйт, анан душманчылык кылат, анан каршы чыгат, анан каяша сөз айтат. Мына ошонун негизинде жакшылыктан коркалат да. Эгер ошол чындыкка эле баш ийип туруп ошону иш жүзүндө ашыра турган болсо, мына ошол ар бир адамды жакшылыкка тартып келе турган, ар бир адамды жакшылыкка жеткире турган нерсе мына ошол чындык. Ошол жакшылыкты адам кабыл алуусу, же болбосо ошого ынануусу бул адамдын угуп аткан, жакшы нерсени угуп аткан адамдын колунда, же болбосо жакшы нерсени жеткизип аткан адамдын колундагы нерсеби, же бул жакшылык жеткизүү процесси гана адамдын колунда, жана жыйынтык
Аллахтын колуна кандай буну түшүнсөк Жок, болот? бул жерде ар бир адамдын жеткирип жаткан адамдан дагы, наргы угуп жаткан адамдан дагы талап болуш керек. Угуп жаткан адам анык мен оңолоюн, мага керектүү экен деп кулак төшөп уга турган болсо, ага сөзсүз пайда болот, ал жакшылыкка кыла берет. Ошол эле учурда айтып жаткан адам дагы өзү ошонун толук жеткиликтүү айта турган боло турган болсо, бул эки тараптан. Анан экөөнүн натыйжасында дуа кылып, андан кийин Аллахтан сурай турган болсо, Аллах субхана таала албетте мүмкүнчүлүк бере турган инсан. Инсанга мүмкүнчүлүк берет. Себеби Аллах инсанга ыктыяр берген да. Кааласаң ушул ишти кылгын, сен бактылуу болосуң. Кааласаң бул ишти кыла бер, бактысыз болосуң. Аллах таала инсандын өзгө ыктыяр койгон. Аллах таала мажбурлабайт. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат, силер өзүңөр каалабай жатсаңар, мен силерге лазим кылып коем дейт. Бул деген сөз өзүң жактырбай жатсаң, өзүң келбей жатсаң, оозуңа апарып тыгып коем деген сөз да. Жок, Аллах таала андай кылбайт. Ошондон инсандын өзүнө ыктыяр койгон. Сиз айткан нерседе угуп жаткан адам дагы, айтып жаткан адам дагы, ар бирөө айтып жаткан адам мен оңдоймун, ушуну оңоюн деген максат болбош керек. Жеткирип эле эскертип эле коеюн. Мен өзүм айтып атам, өзүмө керек, өзүм оңолоюн дей турган болсо, ага дагы пайда болот. Угуп жаткан адам дагы талап менен угуп, мага керектүү экен, мен муктажмын деп угуп туруп, ошого амал кыла турган болсо, андан кийин пайда болот. Бирок бизде ушундай бир маселе бар да. Жакшылык жеткирүүчүлөр жана жакшылыкты жеткирүүчүлөр дейли, жана аны угуучулар да. Сиз айткандай жакшылык жеткирүүчүлөрдө кандай деңгээлде анда бир аз болсо да түшүнүк бар дейли. Ал ниетин түз деп билет да. Бирок угуучу анын жакшы экенин туйган жок дагы деле. Ооба. Эмне кылыш керек ушундай учурда? Ошондой учурда негизи пайгамбардын сүннөт жолуна түшө турган болсок, пайгамбарыбыз күндүзү менен адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөт эле, түнү менен Аллах Тааладан дуа кылтырып, "Я Алла, ошого туура түшүнүк бергин" деп дуа кылат да. Бизде ошол нерсе болуш керек сөзсүзчү. Адамдын өзүдө болгондой, адам баласы сиз айткандай ар кандай. Ата бабабыз айтат го, 5 кол барабар эмес депчи. Кээ бир адамдар ишара менен да түшүнөт. Кээ бир адамдарга бир эле сөз жетет. Кээ бир адамдарга бир канча айтып, мисал менен келтирип, же болбосо иш жүзүндө көрсөтүп бере турган болсоң, ушундай беле деп анан контакт ийет да. Ага чейин албетте мээнет керек. Бүгүнкү күнү ошонун мээнети, ошонун аракети, ошонун курбанчылыгы болуп жаткан учуру да. Анан жакшы нерселерди түшүнүп алган адам бул бактылуу дедик да. Ооба. Адам бактылуу экенин кантип билсе болот? Бактылуу экендигин билиштиги албетте жүрөктүн ар бир учурда тынч болуштугу. Жүрөк ар бир учурда тынч болушу мүмкүнбү? Мүмкүн, сөзсүз мүмкүн. Мисалы үчүн мындай турмуштук маселелер бар да. Ооба. Кимдир бирөө кыжаалатта жашайт. Намазы бар, орозосу бар, Кудайга чындап түз ишенет. Бирок анын жүрөгүн кыжаалат кылган кандайдыр бир бул дүйнөлүк дейли, маселелери бар. Бүтпөгөн, ден соолуна байланыштуу болушу мүмкүн, акчага байланыштуу болушу мүмкүн дейли. Ошол кыжаалат кылып аткан нерселер адамды кандай деңгээлде бактылуулугун урдап турушу мүмкүнбү, же аны жолго койсо болобу? Жок, сөзсүз урдап турушу мүмкүн. Аны жолго койсо болот. Анын жолунда Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб". Эй инсандар, эки кулагыңарды төшөп, эки кулагың менен угуп алгыла, Аллахты эстөөдө жүрөккө тынчтык келет деген да. Аллахты ошондон пайгамбар айтат, ким Аллахты таба турган болсо, бардык нерсени тапты. Ким Аллахты жогото турган болсо, бардык нерсени жоготту да. Аллахты тап, бул деген намаз окуган болсо эле бул толук динде деп айтылбайт. Ажыга барып келген болсо эле, кыйратты деп айтылбайт. Даватка чыгып келген болсо, болду, бул эми оңолду, бактылуу деп айтылбайт. Булар диндин бир эле бөлүгү да. Ошондон биз айтабыз, ар бир адам толук дин менен жашай турган болсо, толук бактылуу болот. Жарым жашай турган болсо, жарым эле бактылуу болот. Толук жашашлык үчүн ошонун ар биrini өзүңдү мойнуңа тапшырып, Аллахтан таап, ошону менен түз мамиле түзө турган болсоң, андан кийин жүрөгүңө тынчтык келет. Сен бардык нерсе Аллахтын колунда, сен колуңан эч нерсе келбейт. Кыжаалат болуп эле, инсульт боло берсең не болот? Каяктан пайда? Сен кыжаалат тыбырчылап эле ары бери баса бергениң маселе чечилбейт. Аллах Таала Кур'анда өзү айтат, сура мен берейин дейт. Бирок бүгүнкү күнү биз сураганга даяр эмеспиз. Макул сурасак да, кантип сурактын жолун билбейбиз да. Дуа кылып койсо колуң калчылдайт. Ошондон көрө стаканды берип тос айтып койсоң биз ошого жыргап атпайбы? Анан каякта бактылуу болот? Ошондуктан биздин айтканыбыз, ар бир адам өзүнө тапшырып туруп, мен оңолоюн, мен оңолсом бүткүл аалам оңолот деп туруп, өзүн тапшырып, ошол пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, сахабалар көрсөткөндөй кыла турган болсо, мына ошондо анан жүрөк тынч болот. Жүрөк тынч боло турган болсо, бар болсо шүгүрчүлүк, жок болсо сабырдуулук. Мына ошол бактылуулук. Аллах разы болсун. Анан биз башынан бери бул жакшылыктардын энеси жөнүндө
сүйлөшүүдөбүз. Мен темага дагы бир тактык киргизип өтөйүн. Аллах өз мээримин алсын. Биздин баарыбыздын сүйгөн устазыбыз Чубак Ажы Жалилов устазыбыз ушундай бир жашылыктардын энеси деген нерсени бул даават деп айтып өткөн жер бар эле. Ооба. Биз бүгүн балким жашылыктардын энеси деп эфир баштаганыбыз менен негизинен биз даават жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Бул киришүү гана сөз болчу. Андыктан даават өзү эмне, даават кимдерге милдет, дааватты кимдер жүргүзүш керек, кимдер угуш керек, жалпы ушул нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан суроолоруңуздар болсо даават темасына гана анда биздин WhatsApp номерлерибиз бар. 0705 96 94 41 номерлери сиздер үчүн кызмат кылууда. WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды жолдосоңуздар, сөзсүз түрдө биздин коногубуз Бакчар устаз жооп берет. Анда устаз, дааватка келсек. Даават деген сөз кандай деңгээлде кыргыз термининде бүгүнкү күндө мындай өзүсүн сөз деле болуп калды да. Бирок ошентсе деле дагы бир тактык үчүн кыргызча аныктамасын берип өтсөңүз. Даават деген кандай? Даават деген чакыруу. 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 Сөздүк маанисинде. Сөздүк мааниси чакыруу. Эми негизге келгенде жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Бул даават. Бул даават. Анан албетте алымдарыбыз айткан, ошол эле Чубак устазыбыз жооп беретинде айткан, ал даават уммул хасанат. Жакшылыктардын энеси. Ошо даават кыла турган болсоң, бул жакшылыктардын энеси келдиби, эми калган балдардын баардыгы жакшылыкты сага төрөп берет. Сага кааласаң тууп берет дегендей сөз. Мына ошондон бул чакыруу. Эми бул ар бир мен мусулманмын деген адамдын милдети. Милдет. Мейли ал илимдүү болсун, мейли илими жок болсун. Илимдүү болсо нурун ала нур, нур үстүгө нур. Илими жокпу келе берсин. Мен бүгүн бир жерде сабак берип отуруп аларга айттым, ушуга келгенде эле адамдар немени суроо талап кое берет да, эмне үчүн илими жок эле чыга берет, илими жоктор чыкпаш керек, илими жок чыгып алып эмне кылат? Анан аларга мисал иретинде айттым. Самолетко учуп көргөнсүзбү? Самолетко летчиксизби сиз? Летчик эмессиз да, ону ким айтат, дишиң деле жок да. Аны ошо самолетко учуу үчүн канча этаптардан билетин сатып алышың керек. Бул жерде Манас аэропортуга барышың керек. Ойда ким алып барат, кызыктырбайт. Такси менен же өзүң машинаны коюп туруп, анан кирсең, ал жерде немелерден өтүш керек, аппараттардан. Баргандан кийин анан автобуска жүктөп, анан ал жака чыгарат, самолетко отургузат. Отургандан кийин жүрүштөн алдың ал жерде дагы кыздар жолдомосун айтат. Ременди тагасыз, оозуңузга муну коесуз депчи. Бирок летчикти ким экенин көрбөйсүң да. Анан ал туурасында бирок баары жакшы ойдосун да, мени ушул ошко жеткирет, мени барчу жериме жеткирет депчи. Анан дааватка келгенде эле биз анан ойлоно берет экенбиз да, булар эмне үчүн илими жок эле чыгат? Булардын башчысы ким? Булардын негизи башчысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аныга өкүм берген, бардыгы жок жерден жараткан Аллах. Даават толугу менен Куран, Куран толугу менен даават. Түшүнгөн адамга. Түшүнбөй турган болсо, келсин, албетте түшүндүрүштүн аракетин кылабыз. Анан ушул даават темасы акыркы күндөрү биздин интернет желелерде дагы бир аз талкууларга түшүп калды. Айтайын дегеним, даават негизинен биз түшүнүп деле калдык. Өзү сиз айткандай илими барбы, илими жокпу, жакшы бир нерсени билген болсо, аны амал кыла элек болсо деле жеткирүү бул өзү даават депчи. Бирок мен ошол интернет желедеги даават маселесинде айрым бир туура эмес пикирлерин билгискен биздин агаларыбызды көрүп, чын айтсам боорум ооруду. Чындап боорум ооруду. Балким ал тонна китеп окуган чыгар дейм да. Бирок 5 жашар балдар бар го азыр, ошол интернет булактарында салаватты так окуйт го. Ошончолук даават кылбаптыр да өмүрүндө. Балким ал 70ке чыкты дейли, но ошол 5 жашар бала жок дегенде салават айтып атат да, өзүндөй кылыпчы. Бак ушун жок деген ушул чалык даават кылбаптыр Кудай жолуна деп чындап боорум ооруду. Эми устаз, ушул даават өзү качантан баштап адамдарга милдет болот жана аны алаксытуучуларга биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Баягы жогоруда айткандай, дааватка мындай жөн эле азылгысы келе бергендерге биз кандай мамиле кылыш керек же жөн эле өтүп кете бериш керекпи? Жок, аларга жөн эле өткөнгө болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Я Аллахым, ошолорду кечиргин, күнөө мен жеткирбей жатам" деген да. Биз бүгүнкү күнү билип алып, чынында эле жеткирбей жатабыз. Чынында эле ал адам менен толугу менен биз акыйкатты айтпай жатабыз да. Ошондон устазыбыз айтып берди эле, Кытайдагы мусулмандар бизге доомат коюп атат депчи. Биз эч нерсеге арзыбаган дүйнөбүздү бардык жерге таратып бүттүк.
тиш чукучу барбы, кулак чукучу бар, тырнак алчу барбы, бардыгын таратып бүттүк. Силер эки дүйнөнүн бактылуулуу болгон келмени жеткирбей атасыңар, динди жеткирбей атасыңар. Кыямат күнү жооп бересиңер деп айтып атат. Чынында эле кантип жооп беребиз депчи. Азыр кытайский эч нерсем жок деген үй жок да өзү. Ар бирине кытайский буюмубуз бар. Ошону алып келип алдык, бирок өзүбүз эки дүйнөнүн бактылуу болгон динди жеткирбей жатабыз. Ошондон күнөө бизде. Алар эми түшүнбөсө башка не кылсын? Мен устазым, Сыражын устазым, мен Ысык көлдө окуп жүрүп, малина эккенди, малинаны кандай караш деп үйрөндүм да. Анан Сыражын устаз үйүмө чакырып калды, малина эгип бер депчи. Макулда малинаны сонун кылып отургузуп кеттим. Эртеси барсам таза кыркып салыптыр. Астында кургап калган жалбырагын коюп коюптур. Анан айтты, мен устаз эмнеге муну кыркып салдыңыз десем, айтат, түшүнбөсөң ушинтип карашы чыга берет экенсиң дейт. Мен муну билип кыркты дейсиңби, билбей ойлоптум дейт. Мына жалбырагыдан бир жакшы нерсе чыгат деп ойлоптурмун депчи. Адамдар мына ушундай да. Өзөгү турса, бир жалбырагыны каалап туруп, мындай кылса деле боло берет деп, өзөгүнө кыркыштын аракетин кылат. Түшүнбөгөндүгү себебинен. Ошондон биз буларга көп дуа кылышыбыз керек. Аллахтардан көп сурашыбыз керек. Я Аллахым, ушулардын иманына күч кубат бер. Иманы бар, имансыз деп айта албайсың. Иманы бар. Бирок мен азыр мисал кылып айтам, азыр адамдардын иманы дөңдө турган тракторго да окшоп калган да. Союздун учунда тракторду дөңгө коюп коет эле. Эртең менен ошол жерден жүргүзүп кетет да. Ана жүрүп кетсе жакшы, пат-пат деп өчүп калмаса өлдү да. Кайра дөңгө чыгара албай өлөсүң. Башка трактор таап келиш керек. Бүгүнкү күнү адамдардын иманы дал ушундай болуп калган. Ошондон алымдардын көпчүлүгү даваттан максаты эмне десе, тахаррукул иман, иманды кыймылдатуу. Иманы бар, бирок тоңуп калган, кыймылдабай калган. Ошону жүргүзүп өзүнүн жолуна чыгарып кое турган болсок, сөзсүз Алладан өтө жакшы нерселер чыгат. Алар чынында эле сиз айткандай тонна китептерди окуган, алар илимдүү адамдар. Бирок ушул жагынан бир аз тайкы болуп атат түшүнүгүчү. Ошону толук түшүндүрүп, багытын эле көрсөтүп кое турган болсок, алар бизден дагы илимдүү болушу мүмкүн. Алар бизден дагы жакшы мээнет кылышы мүмкүн. Мына мен бүгүнкү күнү мына эстебес деген дамылабыз бар. Азыр бул эфирге келиштен атайын централдык мечитке барып, ошо мен жолугуп келатам да. Аны билесизби? Ал ушинтип отуруп, жанагы тентип кеткен адамдарды 101-чисини Аллахын жолуга даватка чыгарды да. Биз аларды бомбуш, селсаяк деп жек көрөбүз го. Ал ошолорго барып, жакшылыкка чакырып 101-чисини алып чыкты. Ошол адам 101-чиси эми 3 күнгө чыгып келип, аракет кылып, мээнет кылып 40 күнгө жөнөп атат да. Мен акыйкатты түшүндүм. Бактылык бул жакта турбайбы депчи. Азыр ошон менен атайын барып сүйлөшүп келдим, 101-чини чыгардым. Ошол 101дин 20сы 4 айга даватка чыгып келип, этаж үйлөрдү салып, азыр керек болсо чоң иштеп атат дейт. Алардын 40 тайы 40 күнгө чыгып келди дейт. Азыр менден дагы жакшы үйлөнүп, бактылуу болуп калган адамдарга жардам берип атат ал дейт. Албетте адам баласы ошондой кичине бир болбогон себептерден өзүнү таштап, болду эми мага жашоо жок, мен эми кантип жашаймын деп туруп, үй бүлөсүн чанып кеткенде толтурат. Аларга ким мээнет кылат? Аларды ким чакырат? Азыр чынында эле баягы денесин саткан деп туруп жек көрөбүз. Аларга деле бир эле адам мээнет кылып атат да. Ошонун мээнети менен 101-чиси чыкты. Эгер ушул жерде отурган баардыгыбыздын башыбыз биригип деп аларга мээнет кыла турган болсок, алар бизден деле бай болуп, бизден деле жакшы калган адамдарга жардам беришли турган кеп. Себеби алар баардыгы эле төрөлгөндө эле ошентип калган жок. Анын көпчүлүгү кызыл менен бүткөндөр бар дейт. Ишенесизби? Кызыл менен 2 дипломдору бар экен дейт. Бирок бир болбогон себептер менен аялы кетип калды, же болбосо күйөө ташап кетти. Ошонун негизинде ошол жака барды да. Ошондон бул дават деген жакшылыктардын энеси деп ошон үчүн айтылат. Ошондон ар бир адам бул мээнетти кыла турган болсо, адамдарды жакшылыкка чакырып, өзү канчалык деңгээлде түшүнөт, калгандарга түшүндүрө турган болсо, ошол каршы чыккандар дагы келгенден кийин анан тооба кылат. Болбосо караң, пайгамбарыбыз келиштен алдын пайгамбардын дос сахабалар кандай бузулган адам эле, дин душмандары дегеле душмандар башка мамлекет арабтарды басып алгандан коркот эле. Анын курал жарагыдан, армиясынан эмес, балким жаман адатыдан. Кой, буларды басып алган менен булар кыздарын тирүүлөй көмөт. Эртең биздин балдар деле кыздарын тирүүлөй көмүп калбасын. Адаты бизге өтүп кетмесин дейт эле да. Ошондон Аллах Таала бизге өзгөчө кыргыздарга өтө жакшылык кылды. Муну эске алыш керек. Союз бузулгандан кийин чынында эле кыргыз элини бизди моюнга алыш керек. Адамдар башка улуттар адам катарында көрбөй калган. Көп болсо койчу болот да деп калган. Чынында эле биздин агаларыбыз, бир туугандарыбыз бир койго бир бутылканы алмаштырып, ошону менен мактанып калган. Мен мынаны алмаштырып келбедим, өтө сонун болду депчи. Мына дават келди, ошого окшогон канчасы арагын таштады, не кылды, үй бүлөсү жокто үй бүлө курушту, турмуштары канчасы жарашты. Кече эле Россиядан чалып атат. Менин күйөөм ичип атат, сиз барып ошону Аллахын жолуга алып чыгыңыз.
Айттым, бул ичип аткан болсо, соо болсун анан чыгайлы. Десем, аны кармап итти байлагандай байлаш керек дейт. 3-4 күнчү. Анан соолуккандан кийин алып чыгыш керек. Ошого балдарыңызды жөнөтүңчү, суранычы сизден деп атат да. Эми биздикилер ойлоп калды, ичкенде гана чыгыш керек. Ичпей калса болду, токто. Жок, урматтуу тууган. Бул ичеби, ичпейби, жалпы инсаният ушул жакшылыкка чакырып, ушул эле динди бир эле өзүбүздүн мамлекет, өзүбүздүн эл, өзүбүздүн жерге эле эмес, дүйнө жүзүнө жеткириш керек. Мына ошонун негизинде мээнет болуп атат да. Бул ар бир мен мусулманмын, жок дегенде жүрөгүндө кыпынчалык ыйманы бар адам ушул нерсеге умтулуш керек. Анан даават кылууда же болбосо жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруунун баягы кандай түрлөрү бар? Анткени баягы азыр даават деген каалайсың каалабайсың биринчи эле ойго келген 3 күн, 40 күн, 4 ай. Биринчи эле ойго келген, бирок буга деле аябай Кудайга шүгүр деш керек. Анткени бул болбогондо биз балким даават сөзүн билбей деле мусулман болуп жашаш мүмкүн эле да. Бирок балким бул кандайдыр деңгээлде бир багыты деп алсак болот да, бир мектеби. Дагы кандай кылып ошол мойнубуздагы даават кылуу милдеттен кутулсак болот. Анткени биз айттык да, даават кылуу Курандагы бизге түздөн түз мойнубузга илинген милдет. Эми кантип үйдө отурган киши, базарда отурган киши, мисалы дейм да, өзүнүн абалында, өзүнүн жашоо турмушунда ушул милдеттен кутулса болот. Илими жок болгон абалда 5 убакыт намаз бар эле, болду, башка эч нерсе жок. Оңой эле. Мисалы мына экөөбүздүн азыр отурганыбыз бул өзүнчө бир даават. Соодада, базарда отурат. Ошол эле учурда буюмуна мынаны узунураак, муну көчөгө кийсеңиз болот, мынаны кыскараак, муну үйгө кийиңиз, уяттуу жериңиз ачылып калбасын. Бул кытайский, бул турецкий, мынаны мындай ар биринин өзүнүн ордунда айта турган болсо, бул дагы жеткен даават да. Алдабай сата турган болсо. Монда ошол эле учурда дыйканчылык кылып аткан болсо делечи, мынаны айдасаңыз мынча түшүм аласыз, муну алсаңыз мындайын аласыз, мынаны кылсаңыз бул болбой калат, сиздин мээнетиңиз актабай калат дей турган болсо. Азыр эми карасаңыз, Кудайга шүгүр, Кыргызстанда негизден сабак берип, медресени ачып, ошол эле учурда тарбия сааттарын өтүп, дааватын жеткирип аткандар толуп тура. Биз ойлошубуз керек, 3 күнгө 40 күнгө чыкса эле, бул болду дааватчы. Анан жок, чыкпай. Медреседе сабак берип отурган болсо, астагфирулла, ушунча илимдүү болуп бул дааватка чыкпайт экен. Жок, бул туура эмес түшүнүк. Баардыгыбыздын келе турган жерибиз, максатыбыз ушулбу? Анда ар тараптан келиши мүмкүн бул жагачы. Ар тараптан кайсыл жак менен келе жаткан болсо дагы, алардын баардыгына ушул жакшы ишти кылып атат. Азыр бизде чынында айтканда эле, мисалы, зикирчилер бар, зикир тартып адамдарга айтат, ла илаха илlallah деп 5000 жолу толтур дейт. Жеткен даават. Канчалары да айтып атат, байлыгың бар экен, мына жака жетимдерге жардам бер. Элим барысыңбы деп туруп кайра коет, ошол жака садака бер. Бул дагы өзүнчө даават. Булардын баардыгы мына ошол бир максатка алып келе турган нерселер. Анан бизде WhatsApp аркылуу келген суроолор болуп атат. Биринчи суроого балким Кудай буйрса жума күнү Шермухаммад Ахматжан уулу устазыбыз ушундай сиздин жана короз урушуста болобу, болбойбу? Айтор болобу, болбойбу деген суроолорду Шермухаммад устазыбызга бересиз. Ал эми бул жакта балким бизге тиешеси бар деп эсептейбиз. Аялы күйөөсүнө баш ийбей койсо эмне болот деген суроо бар экен да. Ушуга менимче сиз аябай сонун жооп берсеңиз керек. Аялы күйөөсүнө баш ийбей кое турган болсо, күйөөсүнө нааразы кылат. Күйөөсүнө нааразы кылган болсо, Аллахты дагы нааразы кылат. Бирок ушул жерде тактап кетейин да. Аял күйөөсүн, мындай айтканда, аял күйөөсүн нааразы кылып атканын кантип билиш керек? Анткени мындай нааразы болуунун дагы өзүнүн эрежелери бар да. Анткени кээ бирде ыраазы болгон нерсеге деле нааразы болушу мүмкүн да. Нааразылык деген өзү эмне? Анан нааразы кылуу деген эмне? Албетте, жакшы, мен багыштап неме кылып жол көрсөтүп кеттиңиз. Негизи баш ийүү кайсы нерседе болот? Баш ийбес өзү кайсы нерседе болот. Баш ийишлик Аллах Таала Куранда өкүм берген, пайгамбар хадиске деги эле шариатка туура келген болсо, буга аял каалайбы, каалабайбы баш ийиш керек. Жолок салынып узун кийип жүр деди, баш ийиш керек. Сен 5 убак намазыңды оку деди, баш ийиш керек. Тияка барба, үйдө отур деди, баш ийиш керек. Бирок эркек ошого өзү не болсун, татыктуу эркек болсун да. Анан кийин баш ийбейт, жологуңду чечип сал дейт болсо, буга баш ийбейт. Мага арак алып кел, мында нааразымын десе, буга баш ийбейт. Чынын айтканда, пошол деп эле айтса деле боло берет да. Билген кылалы депчи. Азыр туура айттыңыз. Ошондой шариатка дал келген нерсеге сөзсүз баш ийе турган болсо,
Анан бул ыраазы болобу, наразы болобу анысы кызыктырбайт. Демек баш ийди деп болуп эсептелинет. Чын айтканда сиз айткандай эле жанагы кээ бир эркектер бар да моюнга алыш керек. Канча деле болсо деле жумурткадан кырыз деп, сен андай кыл десем мындай кылып койбодуңбу деп майдалана бере тургандар бар. Ал жагы кызыктырбайт. Колдон келишинче. Аллах Таала сиз колуңуздан келишинче эле жүктөйт. Андан ашыкчасын жүктөбөйт. Эми шариатка дал келбеген арак алып кел, деги эле жалаңач чечинип жүр, кыска кийинип жүр. Мен көчөдө жүргүм келбейт деп шариатка дал келбеген нерселерди буйруа турган болсо буга баш ийбейт. Эркек наразы болуп асын өлүп алсын керек болсочу. Анда эмне кылат? Бул эске алынбай турган нерселер. Бирок ошондо кандайдыр бир хикматын табуу бул баягы акылдуу аялдын иши болсо керек. Албетте эми эркекти эркек кылган аял киши да. Анан эркек бул мына ушундай да, аты эле эркек болбосо, жок, толук эркек жок да аламдачы. Аял толук эркек кыла турган бул аял киши. Аял заты ошонусу менен Аллах Таала даражасын көтөргөн, аял затын ошонусу менен Аллах Таала жакшы көргөн, ошонусу менен Аллах Таала аял затын бул дүйнөдөгү хурем кылып койгон да. Аллах разы болсун. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, биз азыр Кудай буйрса бир аз тынууга чыгабыз, анткени шам намазын окушубуз керек. Ким шам окуй элек болсо биз менен чогуу окуп алыңыздар. Ага чейин буйрса биздин теле аркылуу бир пайдалуу берүүлөр болуп турат, радио аркылуу атайын бир уктуруу болуп турат. Андыктан биз буйрса шам окуп кайра эфирибизди улантабыз. Бардык жакшылыктардын энеси деген темада сөз кылып атабыз. Суроолоруңуздар болсо даярдап турсаңыздар, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр, биз жооп беребиз алдыда. Бизден алыстаңыздар. Бир жолу ассаламу алейкум кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Сиздер менен кайрадан Ислам жана биз теле радио долбоору. Бүгүн биз бардык жакшылыктардын энеси, тактап айтканда даават темасында сөз кылуудабыз. Ал эми студиябыздын коногу менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Биздин сүйүктүү устазыбыз, биздин аажыбыз, мугалимибиз Бакчар устаз Шарапов бизде конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо WhatsApp аркылуу жолдозуңуздар болот. 0705 96 94 41 номерлери сиздер үчүн кызмат кылууда. Биз жогоруда кандай деңгээлде даават темасына аныктама бергенге аракет кылдык. Эмнени жакшы деп билебиз, эмнени жаман деп билебиз, бул боюнча дагы айтып өттүк дейли. Анан кайсыл бир жакшы нерсени билип, бирок уңчукпай жүргөндөрдүн абалы кандай болот? Айтайын дегеним мисалы мындай да. Намазы жок, мейли. Биз бая башында сиз айткандай келмеси бар, мусулман экенин билебиз. Бирок намазы жок, ошол эле учурда жакшы нерселерди билет алчы. Ошол нерсени айтпайт да. Эмне десе ал анын милдети экенин билбейт. Аларга эмне дейбиз? Албетте мындай адамдарды ислам шарият өдө сараң адамдар деген. Сараң албетте өзү билип туруп башкаларга айтпай турган болсо бунун дагы жоопкерчилиги бар. Акыр кыяматта бул мындан дагы суралат. Ошондон билген нерсени сөзсүз айтыш керек. Ал айтканында, сен айтканда мугабы укпайбы, ал жактырабы, жактырбайбы, ал жагы кызыктырбайт. Себеби Аллах Куранда айтат: "Ва ма алайка алла яззакка". Сен айта берген, алар тазаланбаса, сен айта берген, алар укпай турган болсо, сага эч кандай күнөө эмес деген. Ошондон кайсыл адам, кайсы деңгээлде, кайсы нерсени биле турган болсо, ошол нерсе билгенini аны айтыш керек, аны адамдарга жеткириш керек. Жок дегенде мойнунан бир жолу болсо дагы сакыт кылып өтүш керек. Анан бизде WhatsApp аркылуу келген суроо бар экен. Ассаламу алейкум дейт. Даватка чыгып имандуу болуп, кийин кайра айнып дейт. Айныса эмне болот дейт. Анан айныбаш үчүн эмне кылыш керек дейт. Айныбаш үчүн телефонуңузду да заряды түгөп бараткан зарядка сайган сыяктуу эле адам баласы айныбаш үчүн ар дайым Аллах менен байланышып, ар дайым ошол нерсени калган адамдарга айтып туруш керек. Чынында эле мындайлар көп. Даватка бир эле чыгып десе бул оңолуп келди деген эмес. Өткөндө дагы бирөө ошентип суроо берди. Ажыга барып келип кайтып ичип алса эмне болот депчи. Бул боюнча Чубак ажы устазыбыз тирүү мезгилинде айтып өткөн. Эшекти апарып Кабаны айландырып келсең ат болуп калбайт депчи. Ошондой эле ал кайрадан ошол бир нукка
түшүп алышлык үчүн аны токтотпостон мээнет кылыш керек. Тез кайра чыгып туруш керек. Чыгуу менен эле эмес, ошол билген нерсесин адамдарга айтып, мечит менен байланышып, өзгөчө чөйрөсүн өзгөртүш керек. Ал кимдер менен жүрөт, кимдер менен мамиле кылып атат, кимдер менен иштешип атат, кимдер менен отуруп, кимдер менен чай ичип атат. Ошол эле жаман адамдар болот болсо, аларды таштап кеткенге туура келет, оңолушлук үчүнчү. Көчүү керек. Көчүү керек, сөзсүз. Жакшы достордон, жаман достордон жакшы досторго көчүш керек. Жаман чөйрөдөн жакшы чөйрөгө көчүш керек. Сөзсүз чөйрөсүн өзгөртө турган болсо, андан кийин негизи сахабадан сураган адам баласына эң жакшы берилген нерсе эмне депчи. Ошондо сахаба жооп берген, эң жакшы нерсе бул акылдуулук деген да. Себеби Айша энебиз айтат, адам баласынын акылы толук болмоюнча дини толук болбойт деген. Ошондон эң негизгиси акылдуулук. Эгер бул берилбей калсачы, анда жакшы кулук мүнөздүүлүк. Өтө жакшы кулук. Ал дагы берилбей калсачы десе, анда сага жакшы кеңеш бере турган мусулман бир кеңешчи таап алышлык деген да. Ал дагы болбой калсачы, анда көп кешен унчукпай сүйлөгөндөрдү угуп, кемиси жакшы экендигин баамдап, ошол жакшы айткандарын кылуу деген. Ал дагы болбой калсачы, анда өлүп эле калган жакшыраак деген. Анан баягы үй бүлө маселесинде бул дават кандай деңгээлде өтө аксаган сыяктуу сезилет да мага. Анткени ата энеси намаз окуйт, бирок балдарда намаз жок. Анан кандайдыр бир деңгээлде бизди көрүү аркылуу ошол нерсеге үйрөнүп алат го деген ой барбы дейм да ошол ата энеде. Баласы же кызы же башка бир ушо үй бүлө мүчөлөрүнүн арасынан алар бойго жеткен, сиз айткандай акылы токтолгон, бирок дагы деле намазы жок. Кулк мүнөзү мейли жакшы, бирок намазы жок. Ошолорго ата эне кандай даават кылыш керек? Же болбосо тескерисинче, балдарында намаз бар, балдарында оросу бар, ата энесинде жок да. Ошолор кандай кылып үй бүлөлүк абалда бардыгы дин менен толук жашаганга мындай өбөлгө түшүш керек? Эми бул Аллах кимге насип кылган болсо ошолорго гана буйрат булчу. Мында дагы албетте эгер ата эне намаз окуп балдары окубаган болсо, аны таштап койбостон көбүрөөк дуа кылып туруп, аларды Аллахтан тилеш керек. Пайгамбар айткан, ата энесинин баласына кылган дуасы пайгамбардын үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот деген. Сөзсүз аны таштап койбостон, намазга тургузсун, коем уктап алсын дебестен, жок, анын үстүгө төшөк жаап койгон бул дозоктун отун жапкан менен барабар. Ошондон аны ойготуп, анын күнүмдүк кызыкчылыгын ойлобостон, түбөлүктүү ахиретін ойлош керек. Көп кайра жакшы сөздөрдү айтып, досторго айтырып, мээнет кылыш керек. Эми наоборот, сиз айткандай азыр көп ата энеси намаз окуйт, балдары келип калган. Ата энеси союздун учунда тарбиялап калган. Буларга биздин шарият боюнча бала атасына дават кыла албайт. Ата мананы кыл, мананы иш керек дей албайт. Балким аларга иш болуп жаткан ишти каргузары деп коет. Ошону кайра айтыш керек. Ата, кече мен мечитке барсам, сиздин жашыңызда бир аксакал келиптир. Ал балдары менен намаз окуйт экен. Бир баласы имам болсо, ата энеси уюп турат экен деген сөздөрдү көп айтыш керек буларгачы. Анан аларга аябай көзүм күйдү депчи. Ошол учурда да аларды укпай турган болсо, өзүнүн атасы менен тең. Айша ата, Айшене дегендер бар го. Аларга айтыш керек. Апама барып айтыңыз, атама барып айтыңыз. Мына белекти алып берейин, өзүңүздүн атыңыздан деп атама апарып бериңиз. Мына жайнамазды алып барып бериң, мына теспени алып барып бериң. Мынаны алып барып бериң деп туруп, алардын аракетин кылыш керек да. Эми ошончо аракет кылып келбеди, анда сиз күнөөкөр эмессиз. Бул негизи эле деги мыйзам ченемдүү нерсе да. Мындай нерсе пайгамбарлардын жашоосунда болгон. Нух пайгамбар өзү пайгамбар болгон менен аялы кафир болгон. Аял динсиз болгон. Эми Асия энебиз Аллахтын ушунчалык сүйкүмдүү пендеси өзү иман келтирген менен күйөөсү Фираун кафир болгон. Болгондо дагы мен Кудаймын деген болгон да. Ошонун ар бирөөсүнө сабыр кылып туруп, ошондо эле бул ушундай болуп калды дебестен, даават кылып, ошого колунан келишинче дуа кылып Аллахтан сурап, акырга чейин мээнет кыла бересиз, аракет кыла бересиз. Анан мен өзүмдүн бир тууган Мааруф деген агам бар. Анан эң чоңубуз намаз окуйт да. Окуйт го, кеде окуйт. Анан ошого айттым, ошол эң чоңубузду кандай кылабыз десем, өзүмдүн бир тууган эке Мааруф айтып атат да. Өмүр узун болсо, баары бир күн намаз окуйт дейт. Өмүрү кыска болсо ушинтип өлүп кете берет да. Ал биздин колубузда болгон экен, биз эмне кылат деп айттык, даават кылдык. Анан өзүдөн чоң, кичине болсо го уруп же сөгүп алып келип койсоң болот эле. Чоңго бизде ушундай тарбияланган, чоңго эч кандай кайшы айта албайсың. Мындай десең, жөнөтүүчү деп койсо болду, жөнүп отуруп каласың да. Мына ошондой. Мындайча айтканда, акыркы мындай даават кылуунун бир дагы мүмкүнчүлүгү калбай калганга чейин даават кылуу милдет. Сөзсүз милдет. Бир дагы варианты калбагандан аркысы бул Кудайдын
берген ошол экен деп түшүнүш керек. Сөзсүз, Бирок бизде маселе ошол варианттарын дагы аткарбай атпайбы? Эми ошого азыр мээнет болуп атат, ошонун аракетин болуп атат. Эми тайтаңдап туруп келип атса, анан ошол эле макул туруп алсын дебестен кайрадан үстүнөн тебе бергенден кийин мына ошондой болуп атат да. Анан бул дават кылган учурда биз натыйжасын күтпөстөн кылабыз да. Натыйжасын күтпөстөн. Ким натыйжасын күтө турган болсо сөз 2 оор менен ооруйт. Бир адам намаз окубайт, ошого дават кылдың, окуп калса экен деп натыйжасын күтүпчү. Сен айткан адамдын баардыгы эле намаз окуп, баардыгы эле динге келип, баардыгы эле даватка чыгып кала турган болсо, анда сенде текеберлик пайда болот. Көрдүңбү, ушунун баардыгы менин себебимден келдиң. Сен дагы айт да. Мен айткан менен келбей атат. Хикматты билиш керек дейсиң да. О хикмат эмнеси өзүң деле түшүнбөйсүң. Просто хикмат кылыш керек, хикмат айтыш керек, мантык кызмат кылыш керек дейсиң, текеберлик оору пайда болот да. Сен эми айттың, натыйжасын күттүң. Сен айткан бирөөсү дагы келбей койду. Анда эмне болот? Анда үмүтсүздүк пайда болот. Кой, буга кирбейт. Миң айтсаң келбейт. Нарыгын айта берели деп нарыгы өтө баштайт да. Эми караң, экөө тең шайтандын сыфаты. Текеберлик дагы, үмүтсүз дагы шайтандын сыфаты. Ошондон бул мээнетти кылганда биз өзүбүз үчүн мен айтайын, өзүмдүн иманымды күчөйтөйүн. Канча айткан болсо мен өзүмө пайда. Азыр мисалы башка адамдарга караганда экөөбүз жакын отурабыз да. Экөөбүзгө караганда мен өзүм кулагым жакын болуп турат. Айткан сөздү өзүм угуп атамбы? Демек бул өзүмө пайда да. Биз бирөөдү оңдош максат эмес, мен өзүм оңолоюн. Сен айткан сөздөн ал пайда алып келе турган болсо өзүнүн да пайдасы. Анан баягы акыреттик жыргалчылыгын ойлоо, же болбосо акыреттик жыргалчылыкка даярдык көрүү дейли да. Ушул жерден көп мындай туура эмес түшүнүк дейбизби, же кандайдыр бир туура эмес түшүндүрүп алуу дейли. Акыреттик бактылуулукка жет деп айтыла берип, менимче бул дүйнөнүн жакшылыгын түшүндүрүү калып кеткен сыяктуу да. Кандайдыр бир деңгээлде акыреттин жакшылыгы өйдө чыгып кетти сөз аркылуучу, бирок бул жашоонун жакшылыгы, рахаты калып кеткен сыяктуу да. Анткени бул жашоодо дагы жыргаш керек да деген сөз буга далил. Эми суроо. Кантип бул дүйнөнүн дагы жакшылыгын, рахатын тартыш керек жана ошол рахат жана бул дүйнөнүн жакшылыгы сен акыреттик бактылуулукка жеткирерин билишиң керек. Экөөнүн кантип мындайча айтканда баланска алып кетсе болот. Оңой эле ал нерсечи. Ошондон айтабыз, адам баласы мамилени эле Аллах менен кыла турган болсо оңой эле да. Азыр караң, 15 жаштагы бала 25 жаштагы балдар менен бирге чоңое турган болсо, анын түшүнүгү бардык 15 жаштагылардан жогору болот. Ал эми келип туруп өзү менен тең 15 жаштагыларга манандай кылайлы десе, бардыгы таң калат. Киши баш. Ана чоң атамдай эле сүйлөйт го депчи. Неге? Алардын акылы жетпейт агачы. Эми кайсыл адам китепти көп окуган болсо, мунун түшүнүгү китеп окубаган бардыгыдан жогору болот да. Анан айтат, мен кайта айтып келип атам, силер кемчентөйсүңөр, какшап эле келатам, силер түшүнбөйсүңөр деп өзүгө башканы теңегиси келбейт да. Эми кайсыл адамдын байланышы Аллах жана анын элчиси боло турган болсо, мындай түшүнүк жер бетинде калбайт. Мындай бактылык эч жерде болбойт да. Ошондон ар бир адамды биздин максат Аллага байланыштырат. Ошондон сурап үйрөнсүн, ошон менен мамиле түзүп үйрөнсүн, ошон менен проблемасын чечип үйрөнсүн. Машакат мүшкүл иштерин ошон менен чечип үйрөнсүн. Сен адам менен чечкениңде ооба чечилиши мүмкүн, бирок жүрөгүң тынчтанбайт да. Сен андан дагы чоңу чыгышы мүмкүн да. Ага иш козолуп калса не кыласың? Кече меники да ачылып калган болсо болду, мен ада тутам, я Куда деп эми Аллага кайрыласыңбы? Ошон үчүн бардыгын Аллага байлайлы, Аллахты таанысын, ар бирөө Аллах менен мамиле кыла турган болсоң, мына ошонтон. Ошондон бизде устаздарыбыз айтат, эгерде сен Аллах менен сүйлөшөм десең, намаз оку. Жок, Аллах Таала мени менен сүйлөсүн десең, анда Куран оку дейт да. Алла менен сүйлөшкүңүз келсе, намаз окуңуз дагы Алла менен сүйлөшүң, эмне керек сурап алыңыз. Жок, Алла Таала мени менен сүйлөсүн дейсизби? Анда Куран ачып туруп Куранды окуңуз, урматтуу уган. Бул сиздин бул жашооңузга дагы, айлана чөйрөңүзгө дагы, күнүмдүк жүрүм турууңузга толугу менен пайда да. Анан бизде WhatsApp аркылуу келген суроо бар экен. Баягы даватка чыгам деп ниет кылып койдуң, бирок шартың жок эле. Ошондо деле даватка чыккандын соон аласыңбы дейт. Сөзсүз соон аласың, бирок бул дегенде сооп деген сөз чыкканчалык эмес да. Себеби бизде шариатта жакшы кылган ниетиңи дагы сооласың да. Пайгамбарыбыз айткан, ниятул муъмин хайрун амалихи. Момундун ниети кылган амалдан жакшыраак деген да. Бүгүнкү күндө чыныгы келгенде биз жакшы ниет кылгандан коркуп калдык да. 40 күнгө ниет кылып койсо, жо. 4 айга такыр эле да, чыгып кетип калсам эмне болот деген коркунуч да. Биз азыр ушунчалык деңгээлге жеттик, динден алыстадыкпы же деги эле динге көңүл бурбай калдыкпы? Күнөөнү таштагандан коркуп калып атабыз да. Күнөөнү таштаган, мен даватка чыгып кетсем, күнөө иш кыла албай каламбы?
Биз менен кошо бир депутат даватка чыкты. 3 күн болуп кетип баратканда ошол сурайт. Молдоке, эми мен кыздар менен өбүшүп көрүшө албай каламбы депчи. Ошондон коркуп атат да. Ошондон албетте ниет кылып кое берсин. Шарт болуп калган болсо, тез катып болсо толук соопту алды. Эгер шарты жок, эч нерсе эмес. Ошол күнүмдүк амал бар. Ошол жергиликтүү амал бар мечитке. Ошол менен байланышып туруп 2,5 саат деп коет. Барып эшикти такылдатып, мечитке үйдөгүлөргө чакырып келсин. Мечитте имам бар, мечитте даватчы бар, мечитте илимдүү адам бар. Ошол түшүнүп даватын бере берет. Аллах разы болсун. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер дагы WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды бизге жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн 0705 96 94 41 номерлери сиздер үчүн кызмат кылууда. Бүгүн биз бардык жакшылыктардын энеси дават деген теманын негизинде сөз кылуудабыз. Анан эскертип кетчү нерсе, Кудай буйруп насип кылса, бардыгыбыз үчүн сүйүнүч болгон Ороз айы дагы өтө жакын калууда. Кудай буйруп насип кылса, Ороз айында дагы өзгөчө насыйкат радиосу, Марва телеканалы жана интернеттеги биздин атайын Facebook'тагы, Instagram'дагы, YouTube'дагы биздин каналдарыбыз аркылуу дагы орозого тиешелүү бардык маселелер алдын ала да берилет деп эскертип өтөлү. Жылда эле ушул сиздер үчүн баягы орозону так кармооңуздар үчүн, орозонун кандайдыр бир маселелерин алдын ала билип алууңуздар үчүн сөзсүз түрдө биздин эфирлерди күзөткөн болсоңуз, ал маалыматтар толугу менен берилет деп эскертип өтөлү. Ал эми устаз ушул дават темасында биз айланып келип эле дават баягы 3 күн, 40 күн, 4 айлык деген нерсеге кандайдыр бир деңгээлде мындай кирип калган сыяктуубуз да. Келиңиз ушуну мындай ачык айтып берсек да, азыр ушул олтурган, бизди угуп турган кишилер кантип ошол 3 күн мейли 40 күн же 4 айлык даватка чыгып, өзү үйрөнүп, башкаларды мешитке чакыргандын соон ала турган амал кылса болот. Азыр ушул тапта. Ушул тапта азыр бардыгы болду. Мен мындан кийин бир да күнөө кылбаймын, мындан кийин бир да намазымды калтырбаймын, мындан кийин эч кимге жамандык каалабаймын. Мындан кийин өзүм канчалык деңгээлде билген болсом, ошончолук деңгээлде калгандарга жеткирем деп ниетинде бекем кылып койсун, болду. Мына ушундан кийин мен эч кимге жамандык каалабаймын. Мага ким жамандык кылган болсо, мен бардыгын кечирдим. Кудай буйурса, Аллах Таала канчалык мүмкүнчүлүк берген болсо, мен ошончолук деңгээлде дин менетине кылам дейт болсо, соовун алды. Аллах Карим, берешен зат, бардыгына бере берет. Балким жылы өткөрүп келди деп деле бере берет. Аллах Таала берешен зат. Анан ошондой баягы ислам бул кыйшаюусуз түп-түз адамды бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуу кыла турган дин. Албетте. Бирок ошол ислам менен 100% толук кемтиги жок жашоого мүмкүнбү өзү мусулман адам? Жок, инсан нисян деген сөздөн алынган, унутчак. Анан биз периште эмеспиз. Биз инсанбыз, адамбыз, темир дагы эмеспиз, таш дагы эмеспиз. Пайгамбардан сурады го, мусулман зына кылышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Мусулман оорулук кылышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Мусулман жалган сүйлөш мүмкүнбү деди? Мүмкүн эмес да. Жалган сүйлөш мүмкүн эмес, калган күнөөлөр бул инсандын бардыгынан табылат. Ошон үчүн Аллах Таала кечирүүчү. Эгер 100% эле түп-түз болуп калат болсо, ол периште болуп калат. Бул периште болгондон кийин анда Аллах Таала кимди кечирет анда? Аллахдан эмнеге кечиримдүү? Ошондон бул инсан 100% эмес. Албетте ниети бар, мен ушундай кылам деп аракет кылып атат, бардык бир жерден кемчилиги бар. Кемчиликсиз субханалла дейбиз го, Алла гана таза. Ал ар бир мейли муфти болсун, мейли алым болсун, мейли кары болсун, мейли жөн эле учуп аулия болуп калган болсун, бардыгында кемчилик бар. Сөзсүз бир жагдан кемчилиги көрүнөт, кемчилиги чыгат. Эми ошонун жакшы жагын карасаңыз, алдыга жылып кете бересиз. Жаман жагынан карасаңыз, анда динден чыгып кетишлик коркунучуңуз бар да. Мына ошондон биз адамдын өзүнө карабастан, мына 100% деп эч кимди айта албайбыз. Ал пайгамбарларда гана болгон. Себеп пайгамбарлар маасум, күнөөдөн сакталынган, Алла Таала өзүн сактап койгон да. Пайгамбар айтты го, пайгамбар болгонго чейин музыка чыгат эле, мен дагы бир барып көрүп келейин деп баратып эле жолдо уктап калат элем дейт да. Баратып эле эсине эле жолдо уктап калып, анан өзүнө келсе тое тарка бардыгы кетип аткан болот эле. Алар эмне кылган? Маасум. Биз маасум эмеспиз. Ошондуктан хадиси кудусиде айтат, аз бирде алып койду, молдо билип туруп ушундай кылабы, молдолор ушинтеби деп элечи. Аллах Таала хадиси кудусиде айтат, мен ушинткен күнөөсүн кечириш үчүн гана илим бергенмин дейт да.
Ошол күнөөсүн кечириш үчүн гана илим бердим дейт. Ошондон албетте устаздарыбызга жакшы сөз айтып, жакшы жагын ала турган болсок биздин пайдабыз. Жаман жагына карасаң бардыгыда кемчилик бар да. Ал эмес жаны жануар, курт, кумурскалар деле бардыгыда кемчилик бар. Субханалла, Аллада гана кемчилиги жок. Ошондон мүмкүн болушунча кемчилик кылбайын, ката кетирбейин деп аракет кылабыз. Эгер болуп кала турган болсо, Аллахтан кечирим сурайбыз. Аллахтан тооба кылабыз. Алла кечирүүчү зат. Мен ушул адам кемчилдиктүү деген нерсени кандай деңгээлде бул адамдардын жаратуучусуна кайрылуу мүмкүнчүлүгү деп да түшүнөм да. Ооба. Анткени адам кемчилдик кетирбесе кандай деңгээлде шайтандын сыпатын өтүп кетиши ыктымалы бар экен да. Мындайча айтканда текебер болот. Сөзсүз. Ошо кемчилдик кетирүү менен ыйманы дагы курчушу мүмкүн экен дейм да. Анткени кемчилдик кетирдиң, тооба кылдың. Демек, тооба кылуу ыйманды курчута турган бир курал да. Ооба. Да? Ошого бул кемчилдик балким адамга зыян берүүчү эмес, эгер аны түшүнгөн киши болсо, ал сөзсүз пайдасын таап кетет го дейм да. Сөзсүз. Анан устаз бир нерсени Кудайга шүгүр мен ушул нерсени жакында эле түшүндүм окшойт. Дагы деле балким толук түшүнбөдүм, бирок ушул нерсе жүрөгүмө отурганына мен толук ишенип турам. Бардык нерсе Аллахтан гана болот. Жашооңдун 24 сааттык нерседе болуп аткан кубулуштар, алыш бериш, мамиле, сүйлөө, отурдуң, турдуң, уктадың, бардык нерсе Алладан болот деген нерсе сөз менен эмес, балким жүрөккө отурган менен жакында сездим. Бул үчүн мен Кудайга аябай шүгүр айтам. Ушул бардык нерсе Аллахтан гана болот деген түшүнүккө келүү үчүн, ошол нерсе жүрөккө отуруу үчүн адам эмне менен көбүрөөк алек болуш керек? Ошол сөздү адамдарга көп айтыш керек. Өзү Көп айтыш керек. Айтуу менен келет да бизгечи. Айтуу менен көп нерсе келет. Сен бирөөгө айтыңдан өзүң кылбасаң, кече эле ушинтпедиң беле, сабыр кыл десе, айла жок сабыр кыласың да. Чын эле айтып алыппын депчи. Мына ошондон кайра бул нерсени айта берсең, андан кийин өзүңө көбүрөөк келет. Бизде жакшы мисал бар. Топту дубалга алсаң, азыр теш уруп кетпейт да. Урсаң кайра өзүңө келет топчу. Бул дагы мына ушундай нерсе да. Башкаларга айта беришлик менен өзүңө келет. Анан ошол сезим келип калса, анда жыргал жашайсың. Анда азыргыдай стресске түшпөйсүң, азыргыдай инсульт болбойсуң, азыргыдай кайгыланбайсың, чекең 9 бүктөлбөйт. Болду. Биз бардыгын болуп бүткөндөн кийин Аллахтан дейбиз. Ошол эле учурда Куранда келген, силерге кандайдыр бир жакшылык келди, Алладан деп билгиле. Кандайдыр бир жамандык келди, өзүңдүн кемчилигиңден. Анан кемчиликти өзүбүздөн дагы издеп билишибиз керек да. Өзүдөн издеп. Өткөндө мен айттым да тамаша катарында. Бирөө устаздан сураптыр. Устаз, менде кемчилик барбы? Мен кемчилигимди каяктан билсем болот? Дегенде устазы карап туруп, үйгө бардагын аялыңдын бир кемчилигин айткын. Ошол аялың сенин бардык кемчилигиңди айтып берет. Сеникин эмес, үй бүлөңдү понни айтып берет депчи. Ошондон кемчиликтерди аялдардан эле издей бербей, өзүбүздүн да кемчилигибиз бар да, толугу менен бар. Биз периште эмеспиз. Мындайча айтканда, биз баятан бери 1 сааттан бери сүйлөшүп аткан даават же болбосо жакшылыктардын энеси бул өзүбүз болушубуз толук мүмкүн экен. Качан биз ал жакшылыктарды башка бирөөлөргө жеткизген болсок, ошол жакшылык энеси биз болуп калышыбыз толук мүмкүн экен да. Ооба. Демек бул өтө сыймыктуу баягы кубулуш дейбизби, адамда эмне дейбиз? Сыймыктана турган, же болбосо мактана турган, же болбосо албетте бир баш көтөрүп, сүйлөп, баш көтөрүп айта турган нерсе да. Мунун эч кандай жамандыгы жок. Кайсыл тармак болбосун. Бардык тармакта сөзсүз жакшылык, мынаны кыл демейинче болбойт. Бардыгы бир тармакка кирдиң, бир жумушкачы, ар бир жумушту өзүнүн ордуна кылбаса канча ачууланасың да. Ошондон сөзсүз аны көрсөтүп бере турган адам болуш керек. Эми караң, эки дүйнөнүн бактылууна алып келгенге ар бир адам милдеттүү сезиш керек. Бардык пайдасын. Мисалы, менин деле өзүмдүн ушул жерге келип отуруп калышыма себеп бул даават эле да. Ушул жерге келип аз адамдарга кандайдыр бир деңгээлде өзүмдүн билген нерсемди айтып отурганга бул себеп. Болбосо чынын деле эгер даават жок болсо, мен деле бир сахнада жүрмөкмүн. Мен деле ырдап жүргөн адаммын. Мен деле ошол эле бийлеп жүргөн адаммын. Мен деле ошол эле тамада болуп тойлоду өтүп жүргөн. Каалагандай кыласың, акча үчүн адам аласың, каалаганын кылат да. Ошондон кызыктуураак алып барышлык үчүн ал жерде эмне гана кылдырбайт да азырчы. Ошондон ушул бардыгыны өзүбүздүн баягы ата бабабыздын салтына дегеле ата бабабызды, өзүбүздүн бир тууганыбызды уят кылбай турган нерсе мына ушул даават да.
Ошондон эгер улутумду уят кылбайын десең, уулдарыңды тарбия. Элимди уят кылбайын десең, кыздарыңды тарбияла дегендей, бардыгыны тарбия кыла турган мына ушул дават. Мына ушул дин. Мунун жалаң пайдасы гана бар, зыяны жок. Эми караң, ошол эле учурда эми кемчиликтерин айтып атат. Кемчилик бар, бардыгы да периште эмеспиз. Айтылган сындардын бардыгын кабыл кылып келатабыз. Анан мен айтып атам, учкан куштун бардыгы эле шумкар эмес. Жүгүргөн аттын бардыгы эле тулпар эмес. Сакал коюп, допу кийип алган бардыгы эле таксыр молдо давачы эмес да. Давачы эмес. О казак туугандардын баягы интермесияда же болбосо баягы не деп коет, ошо сахнада ойногондор да жүрбөйбү? Баласы астафырла онун сакал койбойт деп атасы айтып атпайбы? Анда орустун Иванды мынандай сакалы бар, ошол молдобу, ошол адал иш кылабы депчи. Ошондой эле бул коюп койгон адамга өсө берет. Эң негизгиси биз мүмкүн болушунча ар бирөөбүз жакшы жагыбызды көрсөтүп, дегеле калган адамдардын жакшы жагын алып үйрөнүштүн аракетин кылышыбыз керек. Аллах разы болсун, устаз. Биздин убактыбыз чегине келип жетти. Бирок Кудай буйруп насип кылса, алдыда биз сизди дагы көбүрөөк эфирге чакырганга ниет кылабыз. Максатыбыз дагы ошол. Анткени билбегендер билгендерден сурагыла дейт го. Биз ушу суроо бергенде эле билебиз, анткени өзүбүз үйрөнүш максатында. Аллах разы болсун. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, бүгүн биз канчалык сиздерге кызмат кылдык билбейбиз, бирок сөзсүз түрдө Аллах бунун сыйлыктарын берет деген үмүттөбүз. Бүгүн биз бардык жакшылыктардын энеси бул даават деген темада сөз кылдык. Ал эми ушул теманы ачып берген сүйүктүү устазыбыз, мугалимибиз Бактияр Шарапов устазыбыз болду. Баарыңыздар устаз үчүн дагы дуа кылыңыздар, өмүрү узун болсун, өмүрү берекелүү болсун деңиздер. Бардыгыбызга Аллах Таала бекем ыйман берсин. Дааваттын эң чоң баягы маңызы, кайсыл бир жакшы нерсени Аллах разы болгондугун билдиңизби, сөзсүз аны жок дегенде 100 кишиге жеткизиңиз. Жана ал жакшылык сизде сөзсүз орнойт. Ушул эң негизги дааваттын баягы ачкычы дейли. Кызматыңыздарда мен урматтуу болдум. Ассаламу алейкум.